Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 1 сентябрдан баштап абдан көптөгөн миграция жаатындагы жана башка мыйзамдар тууралуу өзгөрүүлөр кирди. Ошолордун ичинде биздин мекендештерге тиешелүү дагы бир мыйзам, бирок бул миграция жаатында эмес, бул налог кодексинде 271 федералдык мыйзамга өзгөрүү кирди. Бул жакта болсо мурдагы адаттагыдай биз регистрация жасап көнгөнбүз. Ошо регистрацияга эми мамлекетке госпошлина төлөнбөй болду. Эгерде 3 айлык регистрация болсо, бул 500 рубль мамлекет расмий түрдө алат. Узартуу мөөнөтү болсо, бул 1000 рубльга чейин болот. Эгерде миграциялык картанын аркасына печатьте мурда жөнөкөй эле жасап берсе бекер, эми мунун үчүн дагы эмгек акысын мамлекеттер госпошлинаны 500 рубль алат. Эгерде регистрацияны узартып туруп, анда ошонун негизинде дагы аркасына печать койдурат десе 1500 рубль төлөйт. Башка өлкөлөргө, Кыргызстанга тиешеси жок, Өзбекстан, Тажикстан алар патентти алышындагы баасы өзгөрүлдү. Дубликат алганга дагы алар очойт акча төлөшөт. Кыргызстанга керектүүлөр ошол пока 3 мыйзамга налог кодексине толуктоо кирди. Эми бул боюнча кичинекей бир кыска бир полицейскин тартылган мекендештер видеосу бар экен, ошону көрүп коюңуздар, андан дагы сөздү уланталы. Все, адрес указали, до свидания. Печати, миграционка свыше 90 суток, надо здесь. Да, да? 1000 рублей это стоит. А дети? Дети, 1000 рублей, то же самое. Дети, принимающая сторона на общих основаниях. Дети под амину не подпадают. Собственник помещения, так же как делали, все делает, продолжает все то же самое. А 1000 рублей куда платить? Сберегательный банк, либо онлайн, но должна быть оплачена квитанция. Ну смотрите, через госуслуги подали, ответа не пришло пока. Амины себе поставили, сделали, забыли об этом, забыли. Сейчас надо печать ставить, тоже надо? Печать ставится всем 1000 рублей. Миграционный учет 500 рублей. Вот там реквизиты все висят с 1.09. Теперь за это взимается пошлина. А можно вопрос? У нас еще не просроченный миграционный. На что? Тоже На что? печать ставить, тоже, да, платить надо? Это не штраф, это пошлина, это государственная пошлина теперь на иностранных граждан. Это не штраф. А у меня дочка студентка. Все равно абсолютно. Вот там на стендах все написано. Размер госпошлины. И показал, вот и там реквизиты все я повесил специально. Миграционный учет 500, это если тех, кто без амины, у кого нет, кому нужна, кто не может поставить себя, там дети, частная цель въезда, родители, 500 рублей. Срок продления 1000 рублей. Если одновременно ставится и на миграционный учет, и штамп в паспорт, продление на этот срок, 1500 рублей. Две услуги получаются. Для меня 1000 рублей, да? На основе заявленного. Если у вас просрочено, сперва штраф 5000 рублей, штраф 5000 рублей, потом 1000 рублей. Но вы дальше будете продлевать еще миграционный учет, если вы не работаете. Если вы не работаете, то 1500 рублей. А какой бумажка там? Амина с 1 сентября всем трудящимся Евразии. Вы кто? Частный приезд. Частный приезд будет рассмотрен. Еще один вопрос. Вот подал. Вот сегодня работает одно. Хорошо. Хозяин квартиры подал регистрацию. Она госуслуги, работа, цель въезда, работа. Амина вперед. Амина, вам не нужна она теперь бумажная. Через госуслуги подал на хозяйку квартиры. Но теперь Амина мы сами можем или хозяйка? Частной цель въезда нет. Частной цель въезда хозяйка также продолжает регистрировать. Извините, пожалуйста. Цель въезда работы, но со мной дети несовершеннолетних. Двое несовершеннолетних на общих основаниях. Эми бул тууралуу боюнча жанагы полициянын кызматкерлери айтып аткан Амина приложениясы боюнча биз буга чейин 2 чоң видео чыгарганбыз, толуктоолор менен дагы бир өзүнчө бир предложение кылабыз. Бирок эгерде силер студент болсоңуздар, жаш балдарга жана частный визит менен келгендерге Амина приложениясы кереги жок. Амина приложениясы эмгек мигранттарга жана эмгектенүүчүлөргө эле керек. Ошол себептен эгерде эмгектенүүчү болбосоңуздар, ал боюнча ойлонбой эле койгула. Амина приложениясын кантип нолдон баштап көчүрө алабыз деди. Кийинки чыгарылышта сөзсүз түрдө ошол боюнча чыгарабыз. Көрүп коюңуздар, ошол жакта бүт толуктоолор жана кайсы жерден көчүрөт, кантип иштетет, бүт баарын шашпай, төкпөй чачпай айтып беребиз. Ада урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама. Көп эле мекендештер баягы
өздөрүн легалдаш үчүн чек арага чыгып кайра кирет. Биз иштешип аткан жаамат бар. Эгерде муктаж болсоңуздар, көп балалуу болсоңуздар, акчаңыздар жок болсо, ооруп атсаңыздар, кайрылсаңыздар болот. Бекер чек арага алып барып кайра алып келишет. Телефон номери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Болгарский проспекте 4-выходта Абубакр жана Замир деген мырзалар. Кайрылы бериңиздер. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендештер, биз атайын сиздер үчүн банк мир привилегия менен биргеликте атайын банктык карт, мекен карт деген дебюттук карта ойлоп чыгардык. Эң жакшы артыкчылыгы силер реестрге түшүп калсаңыздар дагы акчаңыздар блок болбойт. Кокустан блок болгон күндө дагы 2 сутка мурун силерге SMS уведомление келет, акчаңызды чечип жетишип каласыздар. Экинчи артыкчылыгы ошо банк мир привилегиянын приложениясы аркылуу, ушул карта аркылуу Кыргызстанга мекен деген промокодду киргизип тыйын жөнөтсөңүздөр, эң арзан пайыз менен жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк болот. Үчүнчү артыкчылыгы короткон акчанын бүт баардыгы кайра 5% кэшбэк боюнча силерге кайтарып келет. Сурап билүү телефондору +7 900 155 15 15, метро Баррикадная, Поварская көчөсү 23 4 корпус. Эртең мененки саат 10дон баштап кечки саат 6га чейин иштейт. Эң негизгиси мекен карт деп айтыңыздар, мекен картты колдонуңуздар. Сак саламат болуңуздар.